Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн сиздер менен биргеликте тарбиялык дистанттык сабагыбызды баштайлы. Сиздер менен бирге Курганбаева Зирегүл Жанышевна. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын темасы энелер мектеби ийгиликтин ачкычы. Демек, биз сиздер менен бүгүн тарбия жаатында сөз кылмакчыбыз. Бала төрөлгөндөн эле багуу, кам көрүү, өстүрүү жана тарбиялоо ар бир инсандын милдети, парзы. Адам ата ума энебизден бери эле жарык дүйнөгө келген баланы багуу биринчи кезекте энелердин милдети болуп келе жатат. Чындыгында эле баарыбыз бала деп жашап келебиз. Бул турмуштун мыйзамы. Балдар биздин келечегибиз, көчүбүздү улантуучу, эртеңки күнүбүздү жаратуучулар. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын максаты энелер мектеби жөнүндө түшүнүк алабыз. Мектеп менен энелердин байланышын күчөтүү менен келечекте билимдүү жаштарды тарбиялоого көнүгөбүз. Бүгүнкү оор кырдаалда энелер аркылуу сабырдуулукка, кайрымдуулукка тарбияланабыз. Энелер мектебинин милдети дал ушунда. Чындыгында ар бир энеден сурасаң, мен өз баламды эч нерседен көз карандысыз алган эмес, анын жаман жүрүш турушуна да карабай ар дайым сүйөм дейт. Баланы күзгү менен салыштырууга болот. Ал сүйүүнү чагылдырат, бирок биринчи баштабайт. Эгер баланы сүйүү менен тарбияласаң, алар аны сатышпайт. Ар бир энеден кайсы балаңызды жакшы көрөсүз деп сурашса, апа жооп берет экен. Ооруганын жакшы көрөм, айыкканга чейин. Алыстагысын жакшы көрөм, келгенге чейин. Кичинесин жакшы көрөм, чоңойгонго чейин. Баарын жакшы көрөм, өзүм өлгөнгө чейин, дейт экен. Чындыгында ар бир ата-эне өзүнүн баласы менен сыймыктангысы, аны менен мактангысы келет. Ата-эне үчүн бардык балдар бирдей болгону менен өз баласына келгенде аны өзгөчө таланттуу, уникалдуу деп карайт. Кыргыз элинде буга карата каргада баласын аппагым дейт деген макалы бар. Бирок ошол эле учурда ата-эне менен балдардын ортосунда көптөгөн маселелер да арбын. Үй бүлө жана тарбия туурасында балдар менен ата-энелердин байланышын күчөтүү биздин милдетибиз деп ойлойм. Арине уул бала болобу же кыз бала болобу, билими орто болсо болсун, бирок тарбиясы жогору болсун деген биздин даанышман акылмандарыбыз. Ооба, бул туура сөздөр. Балдар, кулаңарга алтын сырга. Ата-энең сенин бейишиң же тозогуң. Ар нерсе арман болсо болсун, бирок бейиш арман болбосун. Дүйнө көз жаш төксө төксүн, бирок ата-эне көз жаш төкпөсүн. Урматтуу ата-энелер, кайрылып айтарым, балдарыбызга жаңы кийим же кымбат кийим сатып алып берүүдөн кечиксек мейли, бирок туура тарбиялоону эч качан кечиктирбешибиз керек. Эң чоң ата-энелик бакыт бул турмушта өз ордун тапкан акылдуу жана кайрымдуу балдардын болушу. Биз сиздерге ошондой балдарды каалайбыз. Урматтуу ата-энелер, балдарды таңертең урушпаңыздар. Алар үчүн күн бүркөлүп көрүнөт. Күндүз балдарды урушпаңыздар. Асман аларга тумандап көрүнөт. Түндөсү балдарды урушпаңыздар. Жылдыздар алар үчүн жымыңдабайт. Менин сүйүктүү окуучуларым, сенин ийгиликтериңе жетишине себеп болгон ата-энеңди эч качан унутпа. Алардын кубанычына,
мээримине кануу ар бир күндүн рызкысы силерге чачылсын. Аталар өз балдарына жасай алчу эң чоң жакшылыгы алардын апасын сүйүү болуп саналат. Демек, сүйүүнүн башаты бул эненин сүйүүсү, эненин мээрими. Орус элинин белгилүү жазуучусу, педагогу Антон Семенович Макаренко мындай деген: биздин балдар бул биздин карылыгыбыз. Туура тарбиялоо бул биздин бактылуу карылыгыбыз. Жаман тарбиялоо бул биздин келечектеги кайгыбыз, көз жашыбыз. Башка адамдар алдындагы, бүт өлкө алдындагы күнөөбүз. Балдар, төмөндөгү саптар силерге насаат катарында болсун. Мен өзүмдүн жашоомду жакшы кылып түзөм. Мен татыктуу бала болуп чоңоем. Мен бардыгын жеңем. Мен ийгиликтүү окуучумун. Ата-энемди өмүр өткөнчө сыйлаймын. Мен эч нерседен коркпоймун. Мен лидермин. Урматтуу энелер, сиздерге тапшырма. Сиз балаңызды кантип эркелетесиз? Келечекте балаңыз же кызыңызга кайсы кесипти тандоосуна жол көрсөтөр элеңиз. Мээрими чексиз энелер жана сүйүктүү окуучуларым. Мына, сабагыбыздын аягына соңуна жетип калдык. Демек, бул сиздерге айтылган насааттар энелердин жүрөгүнөн чыккан насааттар. Анда кийинки сабакка чейин сак саламатта калыңыздар. Аман болуңуздар.